Мында чогулган жарандар буга чейин муниципалдык ипотекадан батир алышкандар. Алар эң алды 2016 жылы 6% чен менен көп кабаттуу үйлөрдөн батир алган. Алар ошол кезде үйдүн баасы рыноктогу баасынан алда канча кымбат сатылганын айтып нааразы. Көрсө, азыр эми түшүнүп атабыз. Көрсө, биз көптөгөн алдоолорго көп жерде биз алданып калып турбуз. Биринчи маселе, бизде ошол мезгилде бул үйлөр билесиздер, чет мамлекеттик гранттар несебинен курулган үйлөр. Бекер түшкөн үйлөр, мамлекеттин бир тыйын акчасы кеткен эмес. Бирок ал бизге ошол мезгилдеги 2011-12 жылы курулуп баштаган. Ал мезгилде билесиздер, 1 АКШ доллардын наркы 46 сом болгон. Биз 2016 жылы алып атканда бул уже 1 АКШ доллардын баасы 69 сомго жеткен. Же болбосо бул жерде 23 миң сомдон ар бир квадрат метр түшө турган болсо, бизге 31 миң, мисалы мен авиацияны 20 жөнүндө айткым келип атат, 31 миң 500 сомдон 8,5 миң разница болуп атат. Жашоочулардын бул көйгөйүн угууга Ош шаардык кеңешинин төрагасы Жапарбек Ормонов келди. Тургундар буга чейин да бир канча жолу жергиликтүү бийликке ушул көйгөйлөрүн айтып кайрылышкан. Мына ошондон кийин 2019 жылы шаардык кеңештин депутаттары бир добуштан колдоп, ипотеканын пайыздык ченин 6%дан 4%га түшүргөн эле. Азыр жашоочулар 4%дык ченди такыр алып салуу боюнча кайрылууда. Биздин эң негизги көйгөйүбүз азыр ушул процентти жок кылып бериңиздер. Процент алып салуу. Процентти таптакыр эле алып салыңыздар. Ансыз деле бизге нормально жетет. Бул үй өзү негизи бекер салынган үй экен. Анан эми мына балансыга, мэриянын балансына өткөндөн кийин мен билем бул акай мыйзамдаштырылган. Мэрия бардык окуу жайларына, жай-жайларына барып, сүйлөшүп, чогуш өткөрүп, ушул бекер берилген үйлөрдү биз өзүбүз балансыбызга алып, кандайдыр акчага сатып, ошонун ордуна башка жактардан үйлөрдү салып, башка адамдарды да камсыз кылабыз дегенде чогулушта макул болгонбуз. Бул чындык. Муну мойнубузга алабыз. Бирок мейли сатылсын, бирок сатылгандан кийин ошол эле сатылган баада төлөйлү, процент алып салсын. Эки тараптын жолугушуусуна тийиштүү кызматтардын өкүлдөрү да катышып, төрага аларга пайыздык келишимдерди кайра карап чыгуу тапшырмасын берди. Тургундардын нааразычылыгын жүйөлдүү эсептеген шаар бийлиги кезектеги сессияда ченди алып салуу сунушу каралаарын билдирди. Анын элге энден элди токтосуз кабыл алыш керек. Ошо залда атайын ачып берип, кеңирип отуруп, 1-2 саатча сүйлөштүк. Бардык мындай элдин ичинде көйгөйлөрдү, ошол жашоочуларды мындай кеңири уктук. Эми арасында бир катардагы кызматкерлер чечүүчү маселелер көп экен. Мында эле моюнга алыш керек. Алар боюнча азыр дагы тапшырма бердим, дагы беремин. Негизги бизге сессия көтөрүлчү маселе бул жерде ошол биздин жашоочулар шаардыктар ошол ипотеканын проценттик өлчөмүн түшүрүп берүү боюнча кайрылып атат. Бул маселе буюрса эртең ушу келаткан кезектеги сессияга алып чыгат деген ойдобуз. Бүгүн керектүү ушул комитеттерде маселе каралып атат. Ош муниципалдык ипотекалык программаны ишке ашырып жаткан Кыргызстандагы жападан жалгыз шаар. Программа июнь коогасында жабыркагандар үчүн курулган үйлөрдөн ашып калган батирлерден башталган. Алгачкы үйлөр 2010 жылдагы окуядан кийин Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү дирекциясы тарабынан курулган. Самара Парпиева, Алтымыш Жантемир уулу, ТМЖ жаңылыктары.